ошо чорнойлардын күчү менен алган бул жерди. Күнтүнүн эли, анан Шалтанын эли аябай нааразыбыз. Ошондо $70,000 чейин турмушташту. Ал городдун ичинде сиз калайсыңар салышыңар керек. Ошо мен жаңы ошону түшүндүрбөдүм. Түшүндүм мен ошону. Ошондо элди алып кеттиңер. Жок эмнеге? Биз деген сразу айтканбыз. Эл кантип түшүнүп биз билбейбиз. Туурабы? Жок, болот городдун ичиндеги. Частный кылып койсоңор болобу? Сатышы болду. Керек болду. Анан ушунча жерди ээлеп, ушунча элдин мээнетин жеш бул оңой эмес, оңой иш эмес бул. Корголбаев Таалайбек Ишембековичке жүктөлсүн деген. Кандай айыл өкмөттүн анан көчмөн ситинин милдеттери так көрсөтүлгөн эмес дейсизби? Бул чоң компания. Момча кишинин үмүтү бар. Буга чейин канча келишим түздүңүздөр? Мындан кийинки төртүсү, андан кийинки төртүсү муну ачканда кара тизме деп чыгып атат да. Бул ой жаратат. Балким акыркы жылдары курулуш компаниясынан үй алсам алданып калам деген түшүнүк элде сиңип калгандай. Дегеним чоң курулуш компаниялардан үй алып алданып миллиондогон акча каражаттарын кайра ала албай калган карапайым элдин муңу күчөдү. Биз буга чейин Эмаком, N-Group жана башка курулуш компаниялары жөнүндө ак карасын айтып берсек, эми көчмөн Сити тууралуу айтып беребиз. Бул жерде 3 башкы суроо бар. Биринчиси, убадаланган соц объекттер качан жана кайсыл жерге курулат? Экинчиси, көчмөн Сити жоопкерчилиги чектелген коому эмне үчүн ак ниет эмес берүүчү деп Осо KG порталында көрсөтүлгөн. Үчүнчүсү, эмне себептен айыл өкмөттөн алынган 31 гектар жер курулушу баштар элек жатып чырлуу болуп чыкты? Сот эмне дейт? 2022 жылдын 28 сентябрында көп кабаттуу турак жай салуу үчүн 31 гектар жерди көчмөн Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна Күнтүү айылдык кеңеши токтом кылып, ошол эле жылдын 14 октябрында айыл өкмөтү менен көчмөн Ситинин ортосунда келишим түзүлөт. Ал келишимде тараптардын талаптары жана милдеттери көрсөтүлгөн. Айыл өкмөт менен болгон келишимде 1150 үй бүлөгө бул жактан бекер батир берүү, социалдык объектлерди куруп берүү, санасак мына мектеп, школа, детский сад, больница, спортивный комплекс дейт да. Ушуларды куруп берүү каралган экен. Анан бүгүнкү күндө азыр Күнтүү айылында спорт комплексинин курулушу башталган деп бул жакка өзү айтып кетти. Башка курулуштар мектеп менен бала бакча ушул комплекстин ичинде болот деген сөз болгон дейт элде. Ал эми эл менен буга чейинки элдин түшүнүгүндө бизге интервью берген тараптардын айтымында ошол 5 айылга ар кайсы жерге курулмак. Баардык нерселерди салып беребиз. Мечит болот, спорт зал болот, мектеп болот дешкен. Алигиче эчтеке башталып элек. Бул мунун ичинде ансыз дагы социалдык объекттер курулуп атпайбы деген талаш тартыш маселе бар. Бирок Күнтүү айыл өкмөтүнө караштуу 5 айылдын элдери келишим түзүлгөнүнө 2 жыл болсо дагы эч кандай иш аткарылбай жаткандыгына нааразы. Бул компания, холдинг, строительный компания эмес эле, мындай посредник компания экен, холдинг. Ошон үчүн булар 2 жыл өттү арадан. Элге убада берилген проекттер, элге убада берилген курулуучу жайлар алигиче бүтө элек, бүтмөк турбай баштала элек. Ошон үчүн Күнтүнүн эли, анан Шалтанын эли аябай нааразыбыз. Ташиевке да билдирсекпи деп айыл тургундары өткөндө бир неме кылганбыз, өзүбүздө да жыйын кылып. Мен өзүмдүн жеке пикирим, каршылыгым бар да, бизге эчтеке тийбегенден кийин бул көчмөн Ситинин бизге эмне кереги бар деген ойдомун да. Бизге келген да жок, сураган да жок. Ушундай жетим жесирлерге, ушундай колунда жокторго, ушундай отургандарга бир үй бөлүнүп койсо болмок да. Мына келиштиби, биз менен сүйлөштүбү, жок эч кандай кабар албайбыз, эч кандай бир жылыш жок да кыскасы. Анан ушунча жерди ээлеп, ушунча элдин мээнетин жеш бул оңой эмес, оңой иш эмес бул. Мен ушинтип ойлойм да. Көчмөндөр мына 2 жыл болду балам. 2 жылдан бери эчтеке толку жок. Мындай айтканда. Эчтеке жасабай жатышат. Жасап берсе жакшы болмок балдарга да, жаш балдарга, мына будущий жаш балдарга 6-класста бокска деги шаарга барып жүргөндөн көрө бери келип барган жак да. Туурабы? Андан көрө ушул жасап берсинчи. Эми 31 гектар жердин таржымалына кайрыла турган болсок, 31 гектар жер 2015 жылы турак жай салуу үчүн трансформация болот. Жер аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жаш үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана кезекте турган айыл тургундарына бөлүнүп берилмек. 2022 жылга чейин бул жерге шаар куруу үчүн бир топ аракеттер болгон. Анткени менен
2022 жылы ошол кездеги Күнтүү айыл өкмөт башчысы Жумалиев Бактияр Көчмөн Сити менен келишим түзгөн. Бул келишимди мыйзамсыз деп Сокулук райондук прокуратурасы Сокулук райондук сотуна даттануу келтирип, жыйынтыгында сот айыл өкмөттө доого жыккан жана келишимди жокко чыгарган. Бирок Чүй облустук соту райондук соттун чечимин бузду. Азыркы тапта Чүй облустук прокуратурасы жогорку сотко апелляциялык даттануу келтирип жаткан чагы. Башта айткандай 31 гектар жерге шаарча куруу максатында инвестор тартып келүүгө көптөгөн аракеттер болгон. Ага мисал катары Сапар Мырзакулов төмөндөгүчө оюн билдирди. Ошо чорнуйлардын күчү менен алган бул жерди. Биринчи жолу инвестор тартып келген адам катары мен ошондо булардын мафиянын күчтүү экенин ошондо сездим. Мен тартып келген инвесторду ошентип куугун топтоп жок кылышкан. Дагы анан кийин мага акча сунушташты. Мынчыкпай эле отура бербейсиңби? Тынч эле болбойсуңбу? Үйүмө чейин келишти, чорнуйлары келип анан ошондо $70,000 чейин сунушташты. Тиги досуң экөөң деп мен досум ошол кезде мурунку аким экөөбүз тартып келгенбиз инвесторду. Анан ушундай бир туура эмес баягы немелерди беришти. Анан мен ал айткам, ошондо мамлекеттин жери ал деген, муниципальный жер. Аяка мен акча алууга эч кандай акым жок, укугум да жок. Ал элдин жери, Күнтүү элинин жери. Сен эмнеге мага акча сунуштап атасың? Толго сен эле тоскоолдук кылып атасың деген да. Мен айткам, жок, мен аяка тиешем жок. Бирок мен биринчи кезекте инвесторду тартып келген адам катары өзүмдүн гана баягы көз карашымда ошону тиги талаштым. Инвестор өзүнүн баягы предварительный договордогу кызматын гана аткармак, ошо келишим негизинде деген гана сөз болгон. Андан кийин эле мен угуп калдым, ошо Көчмөн Сити алыптыр, анан токтом чыгарып алыптыр деп. Бирок ал жерде токтомдун чыккан токтомдун өзү мыйзамсыз болуш керек. Себеби кийин мага жеткен маалымат боюнча Сокулук районунун соту ал жерге 3 миллион сом айыл өкмөткө милдеттендирип, токтом мыйзамсыз деген чечим чыгарып берген да. Анан эми бул Чүй облустук сотундайда, ал ортомчу соттордо, алар любой убакта, любой чечимди кандай болгондо райондук чечимди бузуп коюп отура берет. Алардын кылган жумушу ортомчу соттордо коебуз. Биз ортомчу соттор отуруп алып, жакшысыңбы, жамансыңбы, баары бузуп коюп, ортодон акча алып, бирок жооп бербейт да. Ошон үчүн бул ортомчу соттордун киргизүүсү менен жанагы биринчи чечимди жокко чыгарганы бул дагы бир кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз болуш керек. Бирок муну жогорку сот так баа бериш керек деп ойлойм да. Коргонбаев Талай аттуу Күнтүү айылынын өкүлүнө 2021 жылдын 14 мартында Күнтүү айылдык кеңеши токтом чыгарып, инвестор менен иштөө милдеттемесин жүктөгөн. Астра компаниясы ошо инвесторлорду алып келет деп, анан ошол иш-чараны башынан аягына чейин Корголоев Талайбек Ишенбековичке жүктөлсүн деген протокол түзүлгөн. Бирок бул токтом жокко чыкпастан анын үстүнө 2022 жылдын 9 сентябрында айылдык кеңеш Көчмөн Ситиге жерди берүү боюнча токтом токуган. Токтомдун үстүнө токтом токуу бул мыйзамдуубу? Бул дагы суроо бойдон калды. Ал эми азыркы күндө Күнтүү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган Эдик Сартбаев тараптардын ортосунда болгон келишимди кайрадан карап чыгуу керектигин билдирди. Азыркы учурда биз ошол Көчмөн Ситинин немеси менен, кайрылуусу менен биз мамлекеттик райондук мамлекеттик администрацияга кат жолдогонбуз, чтобы жана Бишкек горводоканалга, жана канализация подключениеге ошо жардам берип койгонучу. Андан кийин эки жолу жолугуп келдим ошол. Андан кийин ошол келишимдер боюнча бирсе такташалы дегенбиз. Аларга. Эмне келишимде эмне суроо бар экен, бага такташа турган? Мындай ортодогу мындай жоопкерчилик немесичи. Мен өзүмдүн оюм боюнча мындай. Кандай айыл өкмөттүн анан Көчмөн Ситинин милдеттери так көрсөтүлгөн эмес дейсизби? Менин оюм ошондой болгондо, ошол оюмду билдиргем да аякта дагычы, ал тараптагычы. Алар да ойгонду карап, бир сыйра полностью мындай ар бир пункт боюнча карап чыктып көрөлүшкен да, ошо сүйлөшөбүз депчи. Эгер сиз интернетке Көчмөн Сити деп жазсаңыз, дал ушундай осо кейжиде Көчмөн Сити боюнча маалымат чыгат. Анда ак ниет эмес камсыздоочулардын катарында деп көрсөтүлүп турат. Андыктан биз суроолорго жооп издеп Көчмөн Ситиге бардык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Көчмөн Ситиге келдик. Көчмөн Ситинин офисинде отурабыз. Биздин маңдайыбызда директор, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Нуралы Бүрсалиев. Нуралы Бүрсалиев.
Биздин алгачкы эле сурообуз ушу портал KG'де дейсизби, ал частный деп атасыз. Сиздердин ошо кара тизмеде экениңер биринчиси. Экинчи сурообуз 31 гектар жерди Күнтүү айыл өкмөтүнөн алган экенсиздер. Бүгүнкү күндө курулуш кандай таризде жүрүп жатат? Жана дагы сиздердин ортоңуздарда келишим болгон экен социалдык объектилерди куруу боюнча. Ошол социалдык объектилерди куруу кайсы стадияга жетти, жана дагы кайсы жылга чейин канча убакыттын ичине белгиленген? Биринчи суроо. Эки суроого катарынан жооп бере берсеңиз анан. Портал KG боюнча список ненадежных поставщиков формирует вообще Министерство финансов, Департамент государственных закупок деген бар. Ошол жакта мы в числе ненадежных поставщиков, подрядчиков не значимся. Бизге эмне көрсөтө аласыз анда кагаз ошо портал KG боюнча? Портал KG боюнча кагаз көрсөтөбүз. Мы официально обратились в Министерство финансов. Мы значимся ли в списке надежных поставщиков, так как вот ОСО KG дегенде, ОСО KG не государственный сайт, я не знаю, насколько часто он обновляется. Вы в списке ненадежных поставщиков Департамента государственных закупок не значитесь деп турат. Сиздерде ошондой справкасы кагаз бар. Жарайт, бул биринчиси экен. Экинчиси суроого жооп бере бересизби? Жооп берем. Экинчи суроо боюнча биз деген келишимди түзгөндө айыл өкмөтү менен ошонун тиркемеси бар. Кайсыл объекттер курулат деп. Аякта мөөнөтү жазылган эмес. Качан кантип куруш, Кантип куруш жазылган эмес. Биздики негизи ошол келишим боюнча 6 жыл. 6 жылдын ичинде бүт баарын куруп беребиз деп. Ошонун ичинде сотус объекттер дагы бар, турак жай үйлөр бар. Ошо. Анан азыр биз бир спорт комплекс куруп атабыз. Айыл өкмөтүнүн ичинде. Ошону баштадык. Кайсы айылда? Күнтүү айылы. Күнтүү айылы. Могу 1100 келишимиңиздердечи 1150 үй бүлөгө үй берүү боюнча жазылган экен да. Кандай форматта өтөт ушул? Ал деген тизмени биз формировать этпейбиз. Биз деген айыл өкмөтү менен келишим түздүкпү, биз айыл өкмөтүнүн өзүнө өткөрүп беребиз. Аны деген сиз айыл өкмөткө суроо беришиңер керек. Алардын өзүнүн комиссиясы болобу, кандай болот, анын регламенти мен билбейм. Биз азыр эле жаңы айыл өкмөткө барып келдик да. Барып келсек, ал өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн билдирди. Биз азыр Көчмөн Сити менен өзү жумушка жаңы келген турбайбы? Көчмөн Сити менен сүйлөшүүлөр болуп жатат. Могу келишим боюнча дагы деги эле бул иш боюнча көп эки тараптардын милдеттенмелери так көрсөтүлбөптүр. Ошону тактап алышыбыз бар экен. Ошол эгерде такташа албай калсаңыздар эмне болот анда? Такташа албай калса, анда могул эле договор эле калып калат. Эле калып калат. Анткени деген у нас свобода договора деген бар. Биз деген келишим түзүп атканда эчкимди не принуждал к заключению договора. Анан эми баягы ОСО портал KG дейбиз, мисалы интернетке Көчмөн Сити деп жазсаң эле, ОСО Көчмөн Сити деп жазсаң эле ошол чыгып атат азыркы күнгө дагы. Мисалы сиз да телефонуңузду алып чыгып бассаңыз азыр чыгат. Эмне десеңиз? Бул чоң компания. Момча кишинин үмүтү бар. Буга чейин канча келишим түздүңүздөр? 400-га жакын түздүңүздөр, мен билгени. 400-га жакын түздүңүздөр. Мисалы 400 кишинин 400дөй нерфи бар. 400 жактан акча таап келип, ошол жактан үмүттөнүп сиздерден Көчмөн Ситиден үй алабыз деп. Бирок 400 тең могун ачканда, мындан кийинки 400, андан кийинки 400 могун ачканда кара тизме деп чыгып атат да. Бул ой жаратат. Балким ушул боюнча сиздер тийиштүү органдарга кайрылып, бир өзүңүздөрдүн аракетиңиздерди көрүп көрдүңүздөрбү? Адресын тапып койдум мен буларды. ОСО KG это не государственный сайт. Түшүнүп атам. Адреsin бар, жолу директордун балким сотко же тийиштүү органдарга балким кайрылып көрөсүң. Сотко кайрыларды деген ответчиктин немеси керек. Дареги. Конечно. Çok булар иштелди. Кайсы бир городок салынса, анын төстүгү социалдык объект болуш керек. Туурабы? Кайсы бир айыл салса, анын социалдык объект болуш керек, туурабы? Бул милдеттүү түрдө. Сиздер башында эл биздин айылдарга куруп берет, ошон үчүн биз жерибизди берип атабыз деген түшүнүктү карманып атпайбы? Не десеңиз, карманып ошон үчүн макул болуп атпайбы сиздергечи? Азыр сиздер жок, ушу шаар мектептеги, бала бакчадагы ушу городдун ичинде болот деп атасыздар. Сиздердин буга чейин сиздердин баягы мыйзамдуу милдетиңер, ал сиздер муну курмаксыздар. Анан ошондо бул кандай болуп калат мында элгечи? Эл биздин айылдарыбызга салып берет экен деп макул болуп атса, сиздер жок, бул городдун ичинде болот деп атасыздар. Ал городдун ичинде сиздер каалайсыңар, салышыңар керек болот. Милдетиңер болчу. Ошо мен жаңы ошону түшүндүрбөдүм. Түшүндүм мен ошону. Ошону элди алып кеттиңер? Жок, эмнеге? Биз деген сразу айтканбыз. Мына 31-ичинде бүтүп барып болот деп. Эл кантип түшүндү биз билбейбиз. Туурабы?
спорт деген біз деген айтканбыз. Мына біз деген уже генпланды да көргөзүп көрөбүз. Примерный генплан. Эскиз генеральный план көргөзүп, мына моякта мондай үй болот. Моякта ошол немеде мектеп болот, моякта бала бакча болот, моякта спорт комплекс болот деп неметкенбиз. Айылдардын ичинде мына мол немелерди салып бермекпиз. Бир спорт комплекс азыр салынып баштаган. Ам больница, андан тышкары детегел эми квартираларды биз мектеп берип атпайбызбы? Булар мына болгондо бул бүт эле комплекстен алышмакта, квартиранда, мектепте, чалада, шетте, жайлы көтө караштыруу. Анан бул спорт комплекс менен больница дополнительно суранышкан. Бизге айыл көтө жетпейт деп чыгат. Хорошо. Немелер ушундай чогуу иштеп, мындай айтканда силердин элиңерге мектеп салып кийин ошол силерге дагы дополнительный спорт комплекс жок балдар болот. Хорошо, да силер территорияга дагы мындан договордан чыгарып кирип койгансыз да. Булар аял мындай эсеп боюнча келген эмес, булар болсо ошол жерде депутаттардын айлык өтүнүчү менен келип койганда, жана больница менен жанагы спорт комплекс чыгып. Андыктан договор эскереп, ошонун суранышын обязательство менен алганбыз да. Атан бул жерде мындай болгондо, ушул жерде үй салабыз, ушул жерден болсо квартиралар айлык өтөт, мектептерде айлык өтөт деп чыкпайт. Количествосунча бир мектеп, эки садикте айлык караштырып алабыз дейбиз да. Биздин жер квартираны беребиз айлык өтөтчү. Ушул жерденчи. Анткени болсо мындай жер застройка жер только закон боюнча үйдүн асты гана менчик болот да. И 15 застройки өтөт. Анан кийин болсо калган жолдор, жана благоустройствонун баары өкмөттө алат. Айкын базасы. Ошонун негизинде мындай полностью эме кетти да. Менчик өтүп кетти дегендерчи. Өкмөт менен совместно иштеп атат. Ооба. Ошо деле туура эле мындай айыл өкмөт үчүн абдан кандай десем прибыльный да мындай секундачы. Баягы бул жакта дагы бир түшүнбөстүк элден келип чыкканча биздин айылдарга салып беребиз дегенди өздөрүнүн городогунун ичине салат экен, аны ансыз да салмакта. Биз ошон үчүн бизге айылдарга салып берет дегенде макул болгонбуз да. Ал жакта 1100 үй бүлө ошол жакта жакшы жашайт деп, андан башка биз биякта турабыз да. Биз деле аяка мындай четканда биздин деле үлүшүбүз бар болчу да ал жерде деген түшүнүк болуп атпайбы? Мындай карасак, алар 5 айыл берди. 5 айылда мектептер бар. Туурабы? Эми ошо 2300 семья бияка келип, анан кийин бул мектептер частный болгон жакшыбы же ошол айыл өкмөткө караган жакшыбы? Айыл өкмөткө ансыз да караганбайбы? Кантип карайт? Социалдык объекттер, социалдык объекттер менчик болобу? Силер келишиңер да ошондой болуп атпайбы? Силер коммерческий болуп калат. Келишиңер да ошондой болуп атпайбы? Жок. Эмне силер коммерческий койсоңор болобу мектептерди? Мектеп калган мектептер кандай болуп калат? Жок, болот городоктун ичиндеги? Конечно. Ичиндеги. Частный койсоңор болобу? Сатышып болуп турат. Керек болду. Калган эмесинчи. Садиктер деле частный болуп кой турат. Турабы? Социальный болгондо тиги эмелер өтүп кетет айыл өкмөткөчү. Түшүнүктүү кошумчалар барбы? Бар, темел мен дагы сейчас подытожить. Айтам, маселе. Мен айтып кеткендей, биздики соттон каралган. Ошоктон бизге баа берилди, юридикалык баа берилди. Туура эле экен деп. Анан укук коргоо органдарынан да каралды. Аяктан да баа берилип, баары туура эле экен. Текшерилип, баа берилген. Анан бүт могу уруксат кагаздарын айтып кеткендей, биринчи уруксат кагаздарын жасадык биз. Башкаларга, айтпай эле коеюн башка. Жерде салып атпайбы? Салып туруп анан документ бүтүрөт. Биз деген уруксат кагаздарын жасап туруп, реестрге туруп, анын иштерди баштадык. Силер жанында суроо көрүнүп турбайбы? Жок, көрүнүп тургандачы. Мурунку иликтөөлөр көрүндү деп атпайсыңбы? Ал иликтөө эмес. Иликтөө башкачараак болот да. Иликтөө деген кагаздардын баарын көргөзүп. Мен бул жака ошондой келгениң өзү дарексиз болуп атат деген сөз айтып атасыздар сиз азырчы. Келгениң дарексиз болуп атасыздар. Мен кийип келгенде эле мен келгениmin себебин түшүндүм. Биринчиси элдерин кайрылган. Экинчиси портал кейжине турабы? Тура эле экен мен келген. Даректүү экен? Тура. Сиздерге болушунча ачык, айрым көрсөткөнгө аракет кылдык көчмө сити боюнча. Эми урматтуу көрүүчү, өзүңүздөр жогоруда баардык суроолорго жоопторду көрдүңүздөр. Эми чечим чыгарыш, көчмө ситиден үй алыш, албаш, деги эле бул компанияга ишенбеш боюнча чечимди өзүңүз чыгарасыз деп ойлойм. Биз сиздерге болгондой көрсөтүп бергенге аракет кылдык.